Bunun aldılar mı? Küçük vaatlı çınına açık gerek, sizlerge beriş gerek. Biz bilip durağız, sezip durağız. Sizlerge bu ülkünde ayrıkça mediklerge, vraçlarga, medayinlerga aябай оор кыйын болуп атат. Түнү күнү үй бүлөнү таштап коюп, ушу иштеп берип атасыздар да. Анан Кудай буйруса бул күндөр дагы өтөт. Туурабы? Артыбызда эмне жашырабыз, элибиз турат, кыргыз мамлекетибиз турат. Үй бүлөдө бала чакабыз, тууган урубуз бардыгыбыз мына караган, ишенгенибиз мүмкүндөр мына сиздер болуп турасыздар да. Ошон үчүн мен каалайм мына шаардын элинин атынан, шаардык мэриянын атынан чоң ыраазычылык билдирем мына Шаят мырза баш болуп жамаатыңарга. Мына эми жакшы иштеп бергиле. Анан биз болсо силерге кандай эмне керек болсо баардыгын жардамды берип турабыз. Мына бүгүнкү күндө эми мына коомдук транспорттор токтоттук, бирок жалпы шаардагы медиктерге биринчи очередь шарт түзүп берели деп областтык ооруканаларга кошулуп шаардык мэрия мына 28 автобусту коюп бердик да. Бензинин биз топливолорун шаардык мэрия коюп берип атабыз. Шоферлорго рахмат. Ошо жандарынан өздөрү эмгек акы албай мына сиздерди ташып атат. Эгер жетишсиз болсо дагы кошконго даярбыз да. Мына бүгүн коомчулуктун, элдин айрыкча ак халатчан сиздерге, анан укук коргоо органдарына, айрыкча милицияларга коомчулуктун болгон мына ишеничин, сый урматын билип атасыңар. Бардыгы сиздерге аябай ыраазычылыгын айтып атат. Эмне кылса экен деп мына бүгүн дагы жаш ишкерлер ушул медиктерге эмне жардам берсе экен, керек болсо тамак аш жасап апарып берип турайлычы деген мына ишкерлерибиз чыгып атат да. Ошон үчүн бир гана бүгүн ушул элибиздин ден соолугу үчүн баардыгыбыз аракет кылыштайбыз. Бүгүн мен атайын убакытта силерден кабар алып, эмне жардам экенин билип коеюн деп атайын келдим. Акылуу, анда мен эми бүгүн биз да болгон аракетибизди кылып атабыз. Мына бет каптарды алып келдирип таркатып атабыз, айрыкча мына кызмат көрсөткөн ишканаларга берип атабыз да. Медиктерге силерге да бердик да. Бет каптарды мына көчөдө тазалык ишканасы, Зеленхоз мына гүлдөрдү эгип, баягы турмуш токтобосунда иштерди кылдырып атабыз да. Жолчуларыбыз буна бүгүнкү күндөн башта ишти башташты, баягы ямышка ремонтторду. Ана биз дагы башында эле эмне кылса экен, кандай жардам кылса экен да ана Шаят мырзадан сурадык. Эмне жетишпейт десек, ушу одноразовый баягы медикаль кие турган формалар жетишпейт деген. Анан шаардык мэриянын эсебинен биз дагы заказ бердик эле бир келе башталды, алды мына 1700дөн сапат турактап мына өзүнөн карадык да, биз сапатсыз менен заказ берип алып алып да. Очкилер да азыр жалап аткан келет атат. Пока мына 100 штук, 100 штук мына эме ушу да өзүңөрдөн караштан керектилер биздин эмеден мамлекет тарабынан дагы мына берилип атат. Медиктерге полный баары шарттары. Биз дагы шаардык мэрия карап отурганбыз деп ушу азыр келген силерге бердик. Анан дагы керек болсо дагы бергенге даярбыз. Эми жашырганда эмне мына медицинадан биз эчтеке аябашыбыз керек экен да. Туурабы? Мен дайым айтам, мына медиктерди жакшы окутуп, сырттарга чыгарып, окутуп анан силерге шарт түзүп берип, жакшы аппараттарды алып берип койсок, мына иш жүрө берет да. Мындай жакшылыкка заманбап ооруканаларыбызды оңдоп түздөп, болгон шартыбызды элдин ушундай апаат күнгөн турган кезинде өз кызматтарын ушу ак халатын кийгенде аткарып жатат деп ойлойбуз. Бирок биздин ушул мэрия тарабынан, биздин өкмөт тарабынан келген жардамдарды биз алып жатабыз, аны биз билебиз, сезебиз. Но элге канчалык кыйынчылык болсо бизге да ошончолук кыйынчылык. Бирок ошону жеңебиз деген мына сиз айткандай сөздөрдүн баардыгын биз актап бере алабыз. Бирок ушул врачтардын мына мен көбүнчө өзүбүздү врачтарга айтам, эч кимиси бирөө да оотпуз, ана мына деген бар. Отпускадан дагы келишип иштеп атышат.
сиздердин ишенимиңиздерди биздин элибиздин ишенимиз актайбыз деп ойлойм. Эми ак халатчанда силер врачтар Гиппократтын антын ичкенсиңер да, туурабы? Аркага жол жок, астыга вперед иштеп эл үчүн мамлекет үчүн, анан биз мына тылда туруп силерге жардам беребиз. Кудай кааласа ошондой болот деп ойлойм. Бул күндө да өтүптү. Биз айтып атабыз эми, бул күндө да өтөр, Кудай кааласа. Мына Кытайда көрбөдүңөрбү, врачтарды кандай сый урмат менен узатып, бардыгы тизелеп отуруп. Biz daha жақсы ойларыбыз бар, ушул күндөр өтүп кетсе, врачтарга бардыгыбыз жакшы, бүт башка мекеме жетекчилери бардыгыбыз биригип, ушу бардыгыңарга бир жакшы сый урматтарды көрсөтөбүз. Эң негизгиси мына элибизге ден соолук болсун деп ушул оорган тегераган. Мына барбы, мындай маселе барбы? Жардам кандай кыйынчылыктар бар, кандай проблемалар бар? Мына транспорт маселеси боюнча бизге водительдерди, маршруттарды бөлүп бердиңиздер, ошого рахмат айткыбыз келет. Бирок ал водительдер только шаардын ичинде айдайт, алып келет. Бизде шаардын сырткарыда жашаган кызматкерлер аябай көп. Например, Кара Суудан, Нариман, Кыштактан келет. Анан ошолорго келиш кыйыныраак болуп. Например, ал водительдер Кыштактан же Кара Сууга барайын десе, пропуск жок, аларды өткөрбөйт. Биздин кызматкерлердин справкасы менен, то есть ал үйүндө болсо, ага барып алыш үчүн посттон өтүш керек. Биздин кызматкер жок, пропуск жок, ал өтө албайт да. Или же биздин кызматкерлердин өзүнүн күйөөлөрү, балдары ташыйын десе да без пропуска аларды өткөрбөйт. Ошол бизге чоң проблема болот. Мындай кылайлы, биз пропуска дегендичи кыскартып атабыз да. Бул эми баягындай башкача мезгилдеги карантин эмес, мындай өзгөчө кырдаал эмес, абал. Бул азыр карантин да. Анан ар бир машинага пропуска бере берсең, машинанын саны көбөйүп, дагы эле көчөдө адам көбөйөт. Туура түшүнгүлө. Ошон үчүн биз мына маршруткаларды да биз деле болбосо ушунча маршрутканын бензинин коюп, соляркасын коюп, не забыла, лучше коомдук автобусту жүргүзүп койсок бизге тынч болот эле. Бунун максаты карантин да, туурабы? Ар бир адам өзүн карантинге алыш керек да. Бул деген сөз үйдөн чыкпай, керектүү эле адамдар мына медиктер анан кызмат кылган адамдар менен чыксын деген сөз болуп атат да. Отуруп мен сүйлөшөйүн дагы мына азыр бүт мейманканалар бош турат. Алар деле сурап атышат, эмне кылар мына обсервацияга берип атпайбы азыр мейманканалардан. Болбосо биз керек болсо бир мейманкананы бир 10-15 бир комнатаны бошоттуруп берели да. Чем үйгө барып туруп баягындай туугандарды дагы контакт кылгандар менен безопасно да, турайбы. Бул жерде уюштурайлы, акча кетсе кетсин, ден соолугубуз жакшы болсун деген сөз да. Жок, үйгө барышыбыз керек сөзсүз дегендер да анда эртең эле шаардын ичинде биз берип. Шаардын ичинде бир да проблема кылбайбыз да, техника. Керек болсо бир медсестраны апарып келиш керек болсо бирөөнү дагы апарып келип ташыйт. Ушундай эме кылабыз. Бул жардам беребиз. Бирөө сен жалгыз үйгө бара турган болсоңуз, сизди апарып алып келет ошол максатта. Ошол жерде туруп атабыз. 2 миң саат келет. Анан сырттагы гана мисалы Башбулакта, Кара Суу, башка жактан келсе, ар бир жагына биз анда бүт шаардын маршруткалар сыртка чыгып кетет, тартып болбой калабыз. Ошол чегерага чейин апарып коюшубуз. Апарат. Эко жетишип атат, жетишпесе дагы кошуп беребиз техникага. Макулбу? Дагы кошуп беребиз. Анан техника жок, мындай деген бул сөз болушу мүмкүн эмес да. Отурбу? Мындай болуп атат да, бул саат менен алып кел, анан кечинде алып кеткенге гана болуп атат. Биз ночко келе турганда жок алып атабыз да. Мен бир күнү бир такси менен сүйлөшүп таштап койчу десем, абдан эле таштап жолдон кармап алып, сен таксиге иштеп атасың деп баягы бала небе жаман кылды да. Мен айттым, "Ука, мага арзан эле таштап атат бул бала." Деп справкамды көрсөтүп атып, дагы бошончу. Эми ночко келгендер список берилген. Маршрутта түнүгүн иштейт. Силер ичеме кылабыз. Азыр мен барып Асылбек Аманчев айткам, мына жерге маршрутка коебуз. Кече бир машина бердилер, бир командирден бири коюп берди, ошону нерге дежурствого уюштуруп коюп берели. Врачка именно байлап берели. Баягы экиден сырткары бир дежурный байлап берели түнүгүн. Доктурбу? Ошон иштеп берели. Макулбу? Бирөөнү коюп. Башка эмне дагы? Врачтарга жакшы эле? Башка кандай кыйынчылыктар жокпу айттыңыздар? Мынау келіп обед
маселеси кичине кыйын болуп калды. Үйдөн алып келет, күнүгө алып келет, бир ай 10 күн жүрбөйбүз. Эми айтып коюш керек муну. Сен биздин шай тууган айышты колдон келбейт, батыр мына кыйылдын иштеп койгончу. Хутордо дайым бар экен, о тиги жактан алып келип, азыр обед 300 сомдон жогору экен. Ал медиктердин колунан келбейт. Сиздин колуңуздан келет, ушул түзүлгөн бизге чыкса барып келип, ноштогулар бар, эмнени сунушум да сизгечи. Набеттин көйгөйү да кичине. Мына жерде уюштургула биз эме чечип берели. Продукциялардан жардам берели. Силер эмен эмес, 300 сомдон обед ичпе, 50 сомдон эле топтосоңор деле канча адам тоет мындай. Көпчүлүккө келгенде арзан түшөт наоборот. Туурабы? Ушундай мезгилде кафени унутуп турайлы. Жок болуп калып келди жегенге шикет. Жок, мына жерде уюштургула. Мына бул директордун милдети да уюштуруш. Жардам бериш биздин милдет. Керек болсо акча берели, продукт алып келип берели бардыгы. Nerede жардам берели? Отурбу? Бар да столовый, э? Ошону уюштургула. Onu ne kılışını var? Bir kovurga ber aylıkta. Bir ayla berip de men bereyim akçasını. Özü de bat var. Var mı? Onu şonu jasapsıla işledik. O kıymasını emez. O uyuşturucu.